Boğumda. Avariya oldu. Güzel, pробка. Өте абайлап Айташбекте bir дөңгөлөгү жарылып тұр. Айланып аударылып кетіп тұр. О чем ты больше всего жалеешь? Честно, я ни о чем не жалею, я абсолютно счастлива. Дмитрий Бивалдын мурунку жубайын башка мырза менен видеосу тарады. Социалдык тармактарда белгилүү мушкер Екатерина Бивалдын кечеде башка мырзанын кучагында отурган видеосу тарады. Аны видеого түшүрүп жаткан блогер ага эмнеге өкүнөсүн деп суроо узаткан. Екатерина эч нерсеге өкүнбөстүгүн айткан. Интернет колдонуучулары Екатерина Бивалды кучактап отурган мырза дагы мушкер экенин жазышкан. Пайдаланууга берилген жаңы суу түтүктөрүн өпкөн Оштун мэри Ош шаарында 4 жаңы суу сактагыч кампасы пайдаланууга берилди. Ачылыш аземинде шаар мэри Жеңишбек Токторбаев түтүктөрдү өвүү менен символикалык түрдө батасын берди. Суу сактагычтар Ак Буура дарыясынын жээгине курулуп, жалпы көлөмү 24 000 куб метрди түзөт. Мэриянын маалыматына караганда, таза суу берүү убактылуу токтогон учурда бул суу сактагычтардагы суу шаардын чыгыш тарабындагы аймактарга багытталат. Жамгыр жайыт го, жамгыр жаап, крантардан лайка суу чыкса эле го, эми андай болбойт да. Ал жамгыр жааган мезгилде аякты сурбаны бекитебиз сууну винтилди. Бияктан насосторду көчөтөбүз, кампадан шаарга айдайт да. Запас суу, туптурук суу, скважинадан чыгат. Ооба, келди. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. УКМК мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттикте коррупциялык схема аныкталды. Кыргыз министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттикте электрондук аукциондорду өткөрүүдөгү коррупцияны жана ижарадан түшкөн кирешелерди аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупциялык схеманын бетин ачты. Атап айтканда, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктеги финансы жана контролдоо бөлүмү мамлекеттик мүлктү берүү боюнча электрондук аукциондордон жасалма протоколдорду колдонуу менен электрондук аукционго катышпаган жеке жактарга кепилдик төгүмдөрүн кайтарып берүү түрүндө ири суммадагы акча каражаттарын ижарага которуп, кийин жооптуу кызматкерлер аталган каражатты материалдык баюу максатында өздөштүрүшкөн. Аталган факты боюнча кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында үстүбүздөгү жылдын 3-октябрында мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигинин финансы жана контролдоо бөлүмүнүн башкы адиси эсепчи 1996 жылы туулган С.А.Ны кармалып, Кыргыз УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Учурда бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Мен кетет атпаймын. Кеткен жок. Алыңыз. Кармама мен. Кармама мени. Ким кыз коёбу?
Тартипке келбеген Ош базар, рейдке карабай мыйзамсыз соода сатуулар уланып келет. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясынын мыйзамсыз соода менен иштөө бөлүмүнүн инспекторлору тарабынан Ош базарында рейдтик иш-чаралар улантып келет. Бирок ага карабастан соода саткандар азайбай эле. Болду, сиздерге күнүгө эскертилет. Дүйнөдөгү эң кары эркек адам 113 жашын белгиледи. Бразилияда жашаган Жоа Мариньо Нето 113 жашка толуп, туулган күнүн үй бүлөсүнүн курчоосунда белгиледи. Бул тууралуу Гиннес рекорддор китебинин маалыматына таянып, Российская газета жазды. Нето 1912 жылы дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Анын 6 баласы, 22 небереси, 15 чөбөрөсү жана 3 кыбырасы бар. Нето узак жашоосунун сырын айланамда жакшы адамдардын болушу деп белгилейт. Эске салсак, буга чейин дүйнөдөгү эң кары эркек наамын 112 жашка чыгып каза болгон британиялык Джон Альфред Танисвуд алган. Ошондой эле дүйнө тарыхындагы эң узак жашаган адам япониялык Дзиро Эмон Кимура болуп саналат. Ал 2013 жылы 116 жаш курагында каза болгон. Ал эми азыркы тапта жер жүзүндөгү эң кары аял Япониянын 116 жаштагы тургуну Томико Икота.